Саламатсыздарбы. Эмеси Ушунду программасы. Мыйзамсыз байоо боюнча сотко чейинки териштирүү алкагында мурдагы премьер Мухаммедкалый Абылгазиев УКМКга суракка чакырылып кечинде кармалды. Кийин белгилүү болгондой, Абылгазиевке мыйзам бузуп корок жерлерин көмтөргө иштетүүгө берген деген күнөөдө кошулду. Абылгазиев 18-жылдын апрелинде премьер болуп, 2 жыл 2 ай өкмөттү жетектеген. Абылгазиевдин менчигиндеги мүлктүн сүрөттөрү да жарыялана баштады. Анын Бишкекте жана Чүй менен Ысык-Көл облустарында бир нече үйү жана кымбат машинелери болгон. Андан тышкары ал көп кабаттуу кымбат үйлөрдүн курулушуна да акча кошуп келген экен. Ал эми расмий декларациясы боюнча, мисалга 18-жылы ал 826,5 миң сом тапкан. Демек, анын кирешеси айына 70 миң сом болгон. Тартип коргоо органдары билдиргендей, Абылгазиев премьер болуп турганда көмтөрдү иштеткен компания ээлеген аят 2 эседен ашыкка көбөйүп 26.300 гектарга жеткен. Бул аянтка бир нече Мөңгү жана Сарычат Ээрташ коргоонунда бир бөлүгү кирет. Өкмөт болсо мурда табигат менен жаныбарларды коргоо максатында мындай корулган жерлерди иштетүүгө бербеш керек деген токтом чыгарган экен. Көмтөргө кошумча аянт бөлүп берүүгө президент Бакиевдин учурунда 2009-жылы эле аракеттер көрүлгөн, бирок 10-жылдагы революциядан кийин ал иш токтоп калган. Анткени менен кийин сүйлөшүүлөр уланып, Центра Голд менен түзүлгөн стратегиялык келишим Абылгазиев премьер болуп турганда 19-жылдын 27 августунда күчүнө кирген. Ал эми Сарычат Ээрташ корогунун чектери кыскартылган. Мунун баарын тергөө органдары иликтеп такташ керек, бирок эл үчүн көмтөр маселеси биринчи күндөн тартып Кыргызстандын башына түшкөн бале болгону маанилүү. Бул тузактан өлкөбүз чыга албай калган сыяктуу жана бийликке кайсы болбосун жетекчи келсе дагы башында ал таза жана адал иштей турганын айтат, бирок кийин ал убадасын аткара албай калат. Абылгазиев болсо ал тууралуу кетип атканда да кайталаган. Сын пикирлер өкмөттүн атына дайым айтылып келет, өзүңүздөр билесиздер. Ар кандай маселелер боюнча сын пикирлер айтылат. Ишимде жоопкерчилик менен, акыйкат, таза так иштөө менен иштедим деп ойлойм. Бул негизги менин принциптерим, ошол боюнча да белгилеп кетер элем. Бул кыргыз элине ак кызмат кылуу менин эң башкы принцибим болду. Көмтөр боюнча чечимди Абылгазиев өзү жалгыз чече албагандай. Бул маселеге абдан чоң күчтөр менен белгилүү жана белгисиз таасирдүү адамдар аралашканы анык. Былтыр 16 июнда кызматтан кетип жатканда Абылгазиевдин айткан сөздөрү ошолорго дагы багытталгандай. Мен өз тарабымдан сырларды ачыктабайм, силер да мени коргоп бергиле деген сыяктуу. Бирок 3-чү революция болуп кетерин ал кезде ким билиптир? Бардык кыйын учурларда өкмөткө сын пикирлер негизделген жана негизсиз сын пикирлер айтып атканда колдоду. Президентибизге ыраазычылык билдирем. Жогорку кеңештин спикери Дастан Артысбековичке, коалициянын лидерине, фракциянын лидерлерине бизди колдогон депутаттарыбызга ыраазычылык билдирем. Бизге абдан дем күч берип, мыйзамдарыбызды кабыл алып берип, саясий маселелерди колдоп берип, ушул 2 жылдан ашык иштегенибиз алардын эмгеги деп ойлойм. Жогорку кызматка келген адамдар дагы, улам жаңы алмашкан өкмөт да эл менен коомдун кызыкчылыгынан мурда өз жеке кызыкчылыгын ойлонуп калганы Кыргызстан үчүн баш аягы бүтпөгөн шерменделикке айланып баратат. Ар бир жаңы жетекчи ага чейин эч ким кызматтан алынып, соттолбогон сыяктуу аракеттенет. Эмнени жакшыртса дагы алар мен жасаганымды эч ким ашкерелей албайт деп ойлогондой. Ушундай былык иштер 30 жылдан бери уланып келатат жана дал ошол себептен эл көтөрүлүп, минтип турукташып калган системаны коңторуп, мына эми элдик бийлик орносун деген маанайда. Бирок элден чыккан жетекчи бийликке жеткенде эл жөнүндө унутпайт деп ким кепилдик бере алат? Маселе ар башка жол менен бийликке жеткендер чыныгы адис дагы жана ошол эле учурда чыныгы патриот да болбой жатканында. Алардын акылы менен амал-көйлөгү бир гана багытта иштеп, ошол багыт 30 жылдан бери өзгөрбөй жаткандай. Ошондо саламат болуңуздар.